Саламатсыздар, урматтуу Борбордук телеканалынын көрүүчүлөрү. Жакында эле Жогорку Кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова паранжа кийүүгө жана узун сакал коюуга тыюу салган мыйзам демилгесин көтөрүп чыккан. Азыр бул боюнча коомдо талкуу жаралып, эки ача суроо пайда болуп жатат. Бири каршы добуш берсе, бирөө макулдугун билгизип. Ал эми азыр биз коомчулуктан ушул боюнча сурамжылоо кылып, өзлөрүнүн ой пикирин билмекчибиз. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Конечно, салыш керек. Паранжа кийиш керек сизде? Жок, кийбеш керек. Наоборот, кийбей эле жүргөн жакшы. Негизи паранжа хиджабтардын айырмасын билесиздерби негизи? Эми алардын өзүнүн эмеси бар да, какой-то бир салты бар го. Узун сакал коюу боюнчачы? Ой, ага, я вообще против. Сиз кандай? Мен деле каршымын. Эми жап-жаш балдар. Жаш балдар коюп алып атпайбы? Эметип алыпчы. Буга чейин коюп алып атат, анан мен каршымын, конечно, жап-жаш бала. Негизи баягы тиги кыргыз немесинде салтта негизи болгон. Ата негизи эркек кишилерге сакал коюлган, мурут коюлган. Туура эмес го дейм, бул тыюу салган туура эмес го дейм негизи. Ушул сүннөт коюп, бул өзү сүннөт жакшы го негизи. Элдин баары ушул жолго түшүп оңолуп атыр. Негизи бул паранжа анан хиджаб деп да айырмаланып кетет да, экиге бөлүнүп. Анан сиздин айырмасы билесиз да негизи кандай экен? Билбейт экенмин, сүннөт негизи жакшы го. Жабынып жүрөт, этек башын жаап. Мыйзам демилгесине каршысыз сиз. Мыйзам демилгесине каршымын. Кары картанга тийише албайт го. Анан жаш балдарга кээ бирөө селектор кылып коюп атышпайбы? Айнанайын колтусу коркусун өпкөнгө жери калтырып эле момундан бери бүтүн сакал кылып ашат экен, ал туура эмес го. Кыйдарак кылып багыш керек сакалдагы. Ушуга каршы мыйзам демилгеси көтөрүлүп чыгып атат да. Ооба, угуп атабыз. Анан ушул сакалды узун кылбаш керек, кыска эле кылыш керек деген немелер айтылып атат. Сакалды багыш керек негизи. Багмаса болбойт да. Анан жөнүнө коюп берсе эле. Демек каршысыз. Эмне сыйдарак мына карап алып жүргөн жакшы да. Жөнүнө бир баягы чубалтып эле коюп бербей. Эми шариятта аны эметкен эмес да. Уруксат берилген да. Эми аны ар ким өзүнүн немеси да. Сиз азыр хиджаб кийинип жүрөсүзбү же паранжа кийинип жүрөсүзбү? Кандай көрүп атасыздар? Хиджаб? Жок, сиздин оюңуз ошол негизи айырмасын билесизби дегенсиз да? Айырмасы эми бетти никап менен жабыш керек да. Паранжы, хиджаб, кийген туура эле го дейм эми ал. Дин боюнча бизде эми мусулман калк болгондон кийин бизде туура эле сакал койгон бул сүннөт да. Узун сакал коюш керек. Эми узун сакал койгондо эми кандай эми аябай узун болгондо эле туура эмес эми баягы өзүнө ылайыктуу, жараштуу кылып койсо менимче туура эле болот. Анан кыздарыбыз эми баягы хиджаб, паранжа кийип жүргөнү менимче туура эле деп ойлойм. Мен каршы эмесмин, мен оюм негизи бул бизде эми баягы дин мусулман калкпыз да өзүбүз. Вообще, думаю, это неправильно, потому что всем же не может быть удобно, кому-то неудобно, например. Кто-то хочет это делать, кто-то не хочет. Надо было элдер менен посоветоваться или голосование какое-нибудь. Демек, өзүң оюң каршы же макул? Каршы. Менин көз карашым эми кандай дебисиң? Бул сакал менен паранжаны билбейм, сакалга тыюу салуу өтө бул кандай десем, начар эле иш го дейм. Мына ата-бабаларыбызды карап көрсөң, илгертен эле сакал коюп келген. 30 жаштан өйдө. Мисалы үчүн. Узун сакал коёбу, кыска сакал коёбу, ал өзүнүн кандай десем, өзүнүн укугу да ар бир адамдын. Буга тыюу салуу деле болбойт. Менин оюмча. Демилгени колдобойт экенсиз. Колдобойм мен муну. Рахмат. Ал эми бул боюнча аалымдар кеңеши төмөндөгүчө жооп берди. Динибизде эркектердин жана аял затынын авраты ачык белгиленген. Шариатта аялдар үчүн колу, буту жана жүзү ачык жүрүүгө уруксат берилет. Калган дене мүчөлөрү аял үчүн аврат деп эсептелет. Аврат эсептелген дене мүчөлөрүн жаап жүрүү исламда хижаб же тасаттур деп айтылат. Бирок паранжы парз эмес. Азыр хижабтын деңгээлине да жете албагандар арбын. Андыктан хижаб негизге парз. Хижабтын белгилүү бир формасы жок болгондуктан аалымдар ар бир адам өзү жашаган мамлекеттин каада салттарына дал келгенде кийинүүсү туура деп эсептешет. Ал эми сакал коюу ислам дининде сүннөт амалдардан, аны тыккан таза кармоо адептерден. Исламда кийинүү маданиятын жана сакал коюу адептерин агартуу, түшүндүрүү жолу менен чечүү максатка ылайык деп эсептешет. Аскар Канатбеков, Бишкек шаары, Борбордук телеканал.